Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Мен бір-екі суроом бар эле мына сиздерге, жол коопсуздук кыймылынын кызматкерлерине. Бир нече түрлөр боюнча, беренелер боюнча штрафтар салынып атат, айыппулдар. Ошонун негизинен ишеним кат менен жүргөн автоунаалардын кандай болуп атат? Айыптарды өндүрүү практикада. Уруксат болду. Урматтуу Курманкул Токтуралиевич, мына азыркы күндө ошол 4-марттан баштап бүгүнкү күнгө чейин жалпысынан аппараттык программалык комплекс тарабынан 873.631 постановление жол кыймылынын эрежесин бускандыгы боюнча токтом чыгарылган. Ошол токтомдун негизинде азыркы күндө төлөнгөнү 448.040, же болбосо 51%. Калган төлөн элек, бирок ошол төлөн электердин себеби азыркы күндө бизде өзүңүз билесиз, токтом аткарылууга тийиш баягы Кыргыз почта жеткиргенден кийин Кыргыз почтанын официально жеткирип бергени ошол жалпы чыккан токтомдун 28%. Ал эми биз жанагы социалдык сеттерге жана отдельный мобильный приложение кылып бүт штрафты баягы онлайн көрүп ала турган режим киргизгендигине байланыштуу официально жеткирип бергенден төлөмдүн саны көп болуп атат да. Мөөнөт жөнүндө айттыңыз да, ишеним кат менен жүргөндөр. Кандай болду? Ишеним кат боюнча өзүңүз билесиз, что 306 берене бузуулар жөнүндө кодекс боюнча биз негизинен айып пулду төлөө боюнча транспорт каражатынын ээсине гана жеткирилип берилет. Ал эми ошол транспорт каражатынын ээлери тарабынан бизге кат түрүндө кайрылуулар түшүп атат, что машинаны баягы убагында сатып жиберген, даже ишеним кат берилбей да сатылып кеткен машиналар көп болуп атат да. Ошону биз азыр общий баягы базада бизде бар. Ошону баягы потоктон карап, таап, анан экөөнү бириктирип баягы жардам берип атабыз. Калганын уже гражданская правовой порядка өндүрүп ошону айтыңызчы, өнүп атабы, өнбөй атабы? Азыркы күндө көнүп атат, төлөп атат. Ал эми уже жолуктуруп койгондон кийин баш тартып мен төлөбөйм деген киши чанда, бирок андайлар бар. Аларга биз уже тиешелүү баягы жооп берип атабыз. Сот аркылуу баягы соттун чечими менен аны уже өндүрүп, принудительный порядка өндүрүп. Сиз бул боюнча кесипкөйсүз билем. Бирок суроолорумда шашпай жооп берсеңиз тактап алалы деп атабыз да. Экинчи, мына өзүңүз азыр айтып аткан мөөнөт. Мурун административный кодексте 6 ай мөөнөт. 6 айдан өткөндөн төлөнбөйт ал. Азыр бузуулар кодексинде мөөнөт канча, жоруктар кодексинде? Азыркы күндө бузуулар кодекси боюнча ушул аппараттык программалык комплекс тарабынан аныкталган бузуулар боюнча мөөнөт 3 жылдык мөөнөт. Эгер почта убагында жеткирип бербесе, биздин кызматкерлер тарабынан токтомдун аткарылышы убактылуу ошол айыпкер табылганга чейин токтотулат дагы, ал табылгандан кийин кайра жандандырылат. Экинчи, дагы бир токтой турган маселе. Мына бир нече жолу жол эрежесин кыянаттык менен бузган, масса абалында же баягындай эрежелерди бузган боюнча жазанын башка түрлөрү ой барбы сиздерде? Оорлотуу боюнча кандай ойлор бар? Урматтуу Курманкул Токтуралиевич, өзүңүз билесиз да, ушул соттук укуктук реформанын алкагында жаңы кодекстер кабыл алынгандан кийин системность нарушение деген азыр алынып салынган. Ошого байланыштуу бир күндө бир жолу нарушение кылабы же бир жылда 5 жолу нарушение кылабы, ар бир бузуу үчүн бир жолу гана айып пул төлөнөт. Ал эми ошо системность боюнча жоопкерчилик азыркы мыйзам, ошо жаңы мыйзамдардын концепциясында каралган эмес. Ошон үчүн ал азыркы күндө бизде колдонулбайт. Сиздер мындай өзгөрүү киргизгенде комплекстүү алып келсеңиздер да, бир нече жолу ушу залдан да айттым мен. Жана ишеним каттарды ордуна автоунааларды каттап алуу боюнча жарандар. Макул дегенсиздер, былтыр аз-маз өкмөт тарабынан льгота берилип каттоо жүрдү, токтоп калды. Эмне үчүн муну ишке ашырбайсыздар? Коопсуз шаарга комплексный подход керек. КПК, УК бардыгын толук өзгөртүү киргизсеңиздер, мына азыркыдай кыйынчылыктар жаралбайт да. Дагы бир маселе, мына шаардагы жол эрежелерин, ылдамдыктарды азайтуу, тиешелүү жерде көбөйтүү качан карайсыздар? Сиздер кээде атайлап пробка создавать этип атасыздар, тыгындарды. Ушул маселелер боюнча оюңуз кандай?
Урматтуу Курманкул Токтуралиевич, ошол ишеним кат боюнча өзү негизи бул жанагы жол эрежеси боюнча өкмөттүн токтомунда мурун баягы атайын милдеттүү документтин катарынан чыгып калгандан кийин бул милдеттүү документ болбой алган. Биз өкмөткө аны дагы сунуштадык. Бирок ошол милдеттүү документ кылып киргизе турган болсок, бул жерде социалдык дагы башка маселе чыга турган болуп калды. Себеби дегенде бизде азыр 1 миллион 200 миңден ашуун транспорт каражаты болсо, ошонун жарымын ишеним каты жок эле, жол болсо баягы башка бирөөгө катталгандар айдап жүрөт. Ал эми ишеним катты биз киргизсек, аларды бардыгын убактылуу баягы токтотуучу айып пул штраф стоянкага киргизишибиз керек. Ага айып пул төлөнүш керек. Ал эми ошол транспорт каражатынын официальный ээси, кээ бирлер баягы Кыргызстандан чыгып кеткен, кээ бирлер жок. Ошолордун бүт бардыгын баягы ордуна мыйзамдуу түрдө оформление кылууга дагы өтө чоң тоскоолдук болот экен. Ошон үчүн азыркы күндө өкмөт тарабынан дагы башка чечим кабыл алынып, ошол ишеним катты милдеттүү документ катары киргизүү эмес, мына азыр өзүңүздөр билесиздер, жанагы обязательный страхование менен ошол тиги страховой компаниялар менен биргелештирип общий база кылып, транспорт каражатын ким айдап жүрүшү мүмкүн, ошонун бардыгын жөнгө салабыз. Ал эми жана кайрылуулар боюнча бирден иштейбиз. Ылдамдык маселеси боюнча чын эле туура айттыңыздар, сиздерде дагы сөз болгон. Ал боюнча азыр өкмөттүн жаңы токтому чыкты. Эгер белгиленген жерлерде мурун 90 километр болсо, азыр 110 километрге чейин уруксат берилет. Аны уже жерлерде ар бир участокты өзүнчө карап чечебиз. Бул маселеге көңүл бурушуңуздар керек. Экинчи, сиз түшүнбөдүңүз. Мен айтып атам, ишеним кат менен сатып албасын. Силер арзан кылгыла. 10 секунд. Сатып алуучу өзүнө автоунан оформить этип алсын, ишеним кат албай. 1200 сомдон көрө ал 2000 сом кылып оформление болот. Бюджетке пайда и жанагы укук маселелер чечилет. Ошол жөнүндө айттым мен. Сөз Рыспаев Кожобек Жайчыбековичте. Рахмат, саламатсыздар. Иманалы мырза, айтсаңыз, мынакей жаңы эле Дастан Далабаевичтин суроосун мен улап кетким келип атат да. Проступокко берип атасыңар да жанакынча эле. Бөлөк номер тагып жүргөндөргө. Бирок логика жок да. Подкассеттик менен наклейка таккандарды косо штраф менен алып атат да. Экөө бирдей эле да. Какая разница? Тиги деле номерин жаап алып өтөт. Тиги деле чужой номер менен өтөт. Бирөө проступокко чыгып атат, силер проступокту калтырып атасыңар. Бирөө штрафта калып атат. Урматтуу Кожобек Жайчыбекович, ошо подкассеттин таккан бул алыстан эле көзгө көрүнүп атат да. Аны биздин баягы постоянно жүргөн наряддар карап туруп эле, ал ошол жерден эле кармап туруп ага чара көрүлөт. Ал эми эч кандай мындай айырмаланбаган жана жасалма жалган номерди биз баягы общий потоктон айырмалай албайбыз. Ошон үчүн бул жерде баягы эме ошондой болуп атат да, градация. Анан кийин автоматтык түрдө жанагы наклейка жабыштырып алгандарды аппараттык программалык комплекс распознает, аларга уже тиешелүү токтом чыгарылып, нарушение деп кетип атат. Ал эми жанагы жасалма жана жалган номер базадан чыкпайт. Ошон үчүн баягы нарушение деп бизде базада калып атат, токтом чыгара албай атабыз. Видео наблюдение подкассеттикти толук көрсөтүп мындай определение кылабы алыстан келе атканда. Подкассеттикте видео наблюдение тактай турган жерин берде кээ бир 1-2 цифрадан жаңылып калгандарды биз марка, номер машина база менен туура келет, аны аныктап алабыз. А бизге ошол жана жасалма менен жалган номер ошолор проблема кылып атат да, идентификацияда. Билбейм, ошо проступок болуп калып атат да. Бул туура болобу, туура болбойбу карап көрүңүздөр да. Андан кийинки. Буга чейин 3000 сомдон штраф салынгандардын көпчүлүгү азыр 1000 сомго түшүп атпайбы ушул мыйзамдан кийин, туурабы? Смягчающий болуп аткандан кийин мурунку 3000 сомдон төлөбөй жүргөндөр кандай болот? Алар боюнча мына азыр комитет менен чогуу иштеп чыктык. Бул жерде ошол мыйзам күчүнө кирген баштап баягы 3000 сомдук айып бул уже 1000 сомго базадан өзгөртүү киргизилет, бүт бардыгы жаңы мыйзамдын алкагында төлөнөт. Анда азыр эми элдер угуп атат, анда бүт эле төлөбөйт да азыр. Бул мыйзам чыккандан кийин төлөйбүз деп туруп отура беришет. Эми андай болушу мүмкүн. Негизги максат айтып атпайбыз, бул акча чогултуу эмес. Негизги максат ошо коопсуздук маселеси. Эгер андай маселе болсо, ошондон кийин дагы төлөмдөрдүн жалпы суммасы көтөрүлүп, самый главный неотвратимость наказания биз ошого уклон кылабыз да. Жок, азыр бул мыйзам күчүнө кирерин эл укту, билет. Бул мыйзам өтөт. Значит, бирөө да төлөбөйт азыр. Бул 3000 сомдук нарушенияларчы. Себеби дегенде 1000 сомго түшүргөндөн төлөйбүз дейт. 15 күндө төлөй турган 1,5 болуп атат.
Siz тура айтып атасыз, Ожог Жербекович. Ошон үчүн биз баягы ускоренный иретменен ошону баягы Муну тез кабыл алыш керек да. Кудай буюрса, 1-январдан баштап күчүнө кирет да. Анан колдорунда 3000 сомдон алып жүргөндөрдү кайта силер кагаз берип жөнөтүп 1000 сомго түшүрөсүңөр. Эмне кыласыңар? Жок, ал боюнча кагаз берилбейт. Биз уже инфоком баягы система менен сүйлөшкөнбүз. Мыйзам күчүнө кирген баштап бир кнопканы баскан менен общий системада өзгөртүү болот. Уже автоматически 1000 сом көрсөтөт да. Анан бул 110 км/час кылып атпайсыңарбы? Өзгөртүпчү. Ушулардын баары кайсы жерлерде андан чыккары ушу негизи эле жол знактарын бир көңүл бөлсөңөр, кээ бир жерлерде туура эмес турат да, дагы элечи. Туура, жол белгилери боюнча чоң көйгөй маселе бар. Ал эми 110 километрде азыр пилоттук режимде биз бир гана участокты азыр карап атабыз. Бул Бишкек Нарын Торгорат жолунан Куакынын поворотунан Балыкчы шаарына чейинки участок 23 километр. Азыр экспериментальный ошону кылабыз. Анан калган жерлер коопсуздук маселесине жооп берген күндө гана уруксат бериле турган болот. Эми Иманалы мырза, негизи азыр эми Жигули минбейт да элдер. Мерседес көткөн, Тойоталарда жүрөт. Анан биз бага Союз боюнда кала бердик да 60 км/час менен негизи эле кээ бир жерлерде өзгөртүш керек да, өзүңүздөр да карап көрүңүздөр да.